Beyiş nuru. Ыйык Куранда Алла асмандардагы жана жердеги бардык нерселерди моюн сундургандыгын жана ошол моюн сунган нерселерде, тагыраак айтканда табиатта пикир кылган адамдар үчүн Аллахты далилдеген белгилер бар экендиги айтылат. Бул аяттын негизинде мурунку чыгарылышыбызда жаратылыштан шыктанып ишке ашырылган ачылыштар тууралуу сөз кылганбыз. Ооба, адам баласы жаратылыштагы кубулуштарды, өсүмдүк жан-жаныбарларды карап туруп өтө көптөгөн биз үчүн пайдалуу болгон ачылыштарды жасаптыр. Бирок ошол эле кезде ачыла элек дагы да өтө көп нерсе бар экендиги баарыбызга маалым. Алардын бирөөсү жөргөмүштүн желеси. Ооба достор, бүгүн биз жөргөмүштүн желеси тууралуу сөз кылабыз. Мындан мурунку дагы бир чыгарылышыбызда жөргөмүштүн желеси тууралуу Курандын бир кереметтүү аятынын илимий логикалык ачылышын баяндап бергенбиз. Ал ролигибизде да Курандын адамдын сөзү эмес экендигин, ал улуу жараткандын сөзү экендигин логикага сыярлык тарызда далилдегенбиз. А бүгүн болсо ошол эле желеге башка өңүттөн карап көрөлү. Жараткан Алла жөргөмүштүн желесине керемет сырларды каткан. Негизинен жөргөмүштүн желесинин диаметри миллиметрден 1000-1 бөлүгүн түзөт. Бул ошондой эле жоондуктагы болоттон 5 эсе бекем. Негизи болот адамзат тарыхында эң бекем жана ишенимдүү металл катары кылымдардан бери колдонулуп келет. Ал эми жөргөмүш өз организминде болоттон да бекем материалды иштеп чыгат. Жөргөмүштүн желесинин дагы бир сыры анын укмуштуудай жеңилдигинде. Мисалы, окумуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, жер шарын бир айлантып чыгуу үчүн болгону 320 грамм салмактагы желе керектелет. Ошондой эле окумуштуулардын эсептөөлөрүнө караганда, калемдин жоондугундай көлөмдөгү желе болгондо, анын күчү жана бекемдиги жаңы конгон Боинг учагын токтотууга жетмек. Башкача айтканда, жогорку деңгээлдеги илим-билимге ээ болуп, акыркы үлгүдөгү технологияны колдонгон адам баласы кичинекей жөргөмүштүн желесиндей бекем материалды алиге чейин ойлоп чыга элек. Мынакей, биз адамзатка жол ачык. Талыкпаган эмгектин натыйжасында ичке, жеңил, бирок өтө бекем болгон бир жипти же материалды Курандагы табиатта силер үчүн өрнөктөр бар деген аятка таянуу менен ойлоп таба алабыз. Ойлонбойсуңарбы? Акыл калчабайсыңарбы? Пикир жүгүртпөйсүңөрбү деген маанидеги аяттар кандайдыр бир деңгээлде биздин жогорудагы Куран аяттарынын үстүнөн пикир жүгүртүүгө шык берип, ачылыштарды жасоого багыт берип жатса керек. Beyiş nuru.